Экинчи дүйнөлүк согуш кандай кандуу жана каргашалуу болгонун айтпасак деле баары эле билет. Жыл сайын ошол каргашалуу согуш бизден алыстап, жылдар өтүп баратат. Мен бүгүн сиздерге ошол согуштагы катардагы бир жоокердин окуясын айтып бермекчимин. Ал жөн жоокер эмес, ал кадимки эле аюу болгон. Жоокер Войтек. Согуштун башынан аягына чейин Польша армиясынын оор артиллерияны камсыздандыруу бөлүгүндө аскердик кызматын өтөгөн. Сиз таң калып ишенгиңиз келбесе керек. Кантип эле аюу аскердик кызмат өтөсүн деп. Бирок бул чындык. Жада калса ал аюуга дүйнөнүн бир нече шаарында айкелдери тургузулган. Бул кызыктуу окуя төмөнкүдөй башталган. Ошол кездеги Польша армиясынын жоокерлери Иранда бир жаш өспүрүмдөн консерва менен момпосуйга аюуну айырбаштап өздөрүнө алышкан. Мамалак кичинекей болгондуктан жоокерлер ага бөтөлкө менен сүт берип багууга мажбур болушкан. Канча бир убакта мамалак чоңоюп жетилип, чоң аюуга айланат. Кызыктуусу, ал жоокерлер менен ойноп, күрөшүп, оор нерселерди көтөрүшүп, жада калса унаанын ичине да отурганды үйрөнгөн. Аюу күрөшкөндө кооптуу жерде токтоо керектигин билип, артка чегинип турган. Жоокерлер аюуга момпосуй, мармелад, коютулган сүт, бал беришчү. Эң сүйүп ичкен суусундугу бул пиво болгон, кадимки эле сыра болгон. Кызыктуу окуялары. Күндөрдүн биринде Войтек өздөрүнүн катарында бир шпионду кармап алган. Ал шпиондун аркасынан жүгүрүп, шпион корккондуктан пальманын үстүнө чыгып кетүүгө мажбур болгон. Аюу Иран, Африка жана Италияда кандуу согуштарда артка чегинбей жоокерлер менен кошо согушкан. Аюу жоокерлерге артиллерия снаряддарын ташып келип турган. Ошентип жеңишке өз салымын кошкон. Жоокерлер өз мекенине кайта албай Англияга барууга мажбур болушкан. Аюу да алар менен чогуу кемеде Шотландияга чейин барган. Шотландия аюуну өз зоопаркына алып кам көрө баштаган. Элдердин айтымында жашоосунун акырында аюу сөөк оорусуна кабылып, оор күндөрдү башынан өткөргөн. Согушта бирге согушкан жоокер достору келип, капастан ашып кирип эле аюу менен ойноп калышчу. Аюу ооруну унутуп, достору берген тамекинин тартып, жыргап калчу экен. Оба, ал аюу тамеки тартчу экен. Азыркы учурда Канадада, Шотландияда, Лондондо аюуга арналган айкелдер орнотулган. Ошол жеңишке өз салымын кошкон аюу эч качан унутулбайт. Ушуну менен биз аяктайбыз. Класс басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыз.